Assalamu alaikum. Ulanlar, Facebook kullanıcılar, kandaysızlar. Azıcık içine adamlar girsin. Kambarata GES, bu Kırgızistan'da yaşayan elдің Kırgız mamleketinin mençigi деген теманы сөйлешөйлү деп ой пикир алмашалы деп чечтим. Daha bir жолу Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat. Assalamu alaikum. Facebook koldonucu dostlar. Жалпы Kırgız eli. Amansızlar mı? Bugünkü tema söylöş oturgan sizlerмен bölüş oturgan tema Kambarata GES boyunca ой пикиримди айтып кетейин деп чечтим. Мүмкүнчүлүк болсо поделиться кылып койсоңуздар, бардыгына жетсин деген үмүттөмүн. Камбарата GES Кыргыз мамлекетине кайдыгер карабаган адамдар болсо бөлүшүп койсоңуздар болот. Өзүбүз билгендей, кече жакында биздин Кыргыз мамлекетинин президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Өзбекстан мамлекетине официальный визит менен барып келди. Ошол визитте бардыгыбыз эле көрдүк кандай деңгээлде тосуп алганын. Жакшы деңгээлде тосуп алышты. Жаманбы жакшы деңгээлде тосуп алышты. Ошол маалда эле суроо туулуп жатат. Эмнеге мындай деңгээлде тосуп алды? Анан ошондой эле Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 1000 жылда чечилбеген маселелерди бир күндө чечтик деп айтып кетти. Ошондо сразу эле суроо туулуп атат. 1000 жылда дегидей 1000 жыл мурун Өзбек халкы болгон бекен, Өзбекстан мамлекети болгон бекен. Бул президент да ошентип сүйлөп 1000 жылда чечилбеген маселени бир күндө чечилди деп. Ошо чечкендин эң бир чоң маселени чечкен бул Камбарата GES боюнча келишимдерге кол коюшуптур. Ал келишим Камбарата GES'ти Өзбекстан мамлекети менен Кыргызстан бирдикте кура турган болуп чечиптир. Өзбекстан мамлекети акчалай жардам беребиз дептир. Ошондо суроо туулуп атат, туугандар. Камбарата GES'ибизде Кыргызда жакшы сөз бар. Ата бабадан калган сөз. Элдин башында болучу суунун башында болду. Садыр Нуркожоевич өзү 2017 жылдары, 2015 жылдары, 16 жылдары Кумтор боюнча афера века деген деп айтып чыкты эле Кумторду. Афера века болду депчи. Ошондо бүгүнкү күндө бардык кен байлыктардын бардыгы
Кытай мамлекети, Орус мамлекетинде бизнесмендер, Канада мамлекеттери кен байлыктарыбызды бөлүп, Кыргызстанда кен байлыктарыбызга кыргыз ээ боло албай калды. Бүгүнкү күндө бир эле ээ болгонубуз биздин Кыргызга Алла Таалам берген суубуз бар болчу. Ошол суубузду дагы бүгүнкү күндө биздин бийликтеги отурган азамат агаларыбыз башка мамлекет, мейли башка мамлекет, кошуна мамлекет менен бирдикте стратегический, мындайча айтканда, секретный объект курула турган жерди Өзбекстан мамлекети менен курабыз деп жатат. Бул мен ойлойм, бул туура эмес. Эмнеге дегенде, ушул суубузду дагы биз алдыртып койсок эртеңки күндө биз эчтекеге ээ боло албайбыз. Өзбекстан мамлекети бекерден бекер 50 миллион доллар менен кыргызско-узбекский фонд ачабыз, ошого 50 миллион доллар Өзбекстан вложение кылабыз деп атат. Өзбек туугандарыбыз эч качан жөн эле бир нерсени эч качан берген эмес. Бербейт дагы, өзүнүн кызыкчылыгы болмоюнча. Фонд тууралуу мейли ал өзүнчө бир тема кылалы. Бүгүнкү күндө ушу Камбар Ата ГЭС боюнча айтып кетели. Камбар Ата ГЭСти өзбек туугандар менен бирдикте курула турган болсок, өзүңүздөр эле жаңылыктардан билип угуп атсаңыздар керек. Камбар Ата ГЭСти кура турган болсо, өзбек мамлекети өздөрүнүн солдаттарын алып келип ошол жерге коебуз деп атышат. Камбар Ата ГЭС курулуп бүткөндөн кийин өзбек тараптан 3 киши, кыргыз тараптан 2 киши тейлейт деп айтып атат. Бул эмнени айтып атат? Бул Өзбекстанга биз Камбар Ата ГЭСти толугу менен өздөрүнүн акчасын чыгармайынча толугу менен өткөрүп бергенге барабар. Ошол үчүн туугандар, Камбар Ата ГЭСти эч качан өзбек мамлекети менен, же казак мамлекети менен, же Кытай мамлекети менен, кошуна мамлекеттер менен курганы мүмкүн эмес. Эмнеге дегенде, өзбек мамлекетине суу дайыма керек. Бүгүнкү күндө мына Токтогул ГЭСинде билесиздер, 8,5 миллиард куб суу калыптыр. Эми сууну жыл сайын эле, эми баягы орусча айтканда непойманный невор, суу жыл сайын эле ушул жаз башталганда суу сатылып кетет. Ошондой эле Камбар Ата ГЭСти өзбектер кура турган болсо, өзбектер менен бирге кура турган болсок биз, өзбектер тейлеп, жалпы биз электрохолдингти өзбектерге көз карама болуп калабыз. Ошол үчүн туугандар, ушул Камбар Ата ГЭС боюнча Кыргызстан мамлекети өз күчү менен курганы же башка чет мамлекеттерден грант же арзан пайыз менен алынган кредит менен Кыргызстан мамлекети өзү кура турган болсо, 3 жылда, 5 жылда актай турган ушундай чоң, мындайча айтканда, стратегический объект өзүбүздүн элибизде, өзүбүздүн Кыргызстан мамлекетинин кызыкчылыгына кызмат кыла турган Камбар Ата ГЭС болот. Бул ГЭСти курам десе, ошо эле Сооронбай Жээнбековдун башы жетпеди беле? Же ошо эле Атамбаевдин башы жетпейт дейсиңиздерби? Же ошо эле Бакиев башы жетпейт дейсиздерби? Ошол кишилер өз күчүбүз менен курабыз деп, бүгүнкү күнгө чейин курулбай, акырындык менен курулуп келеткан объект болчу. Биздин урматтуу президентибиз келип эле эмнеге мынчалык шашылып атат? ГЭСти Өзбекстанга берип, тиги таластык туугандар 9 жылдан бери мынакей жер үй 100 миллион долларга сатылганына бир 9 жыл болуп калды окшойт. 9 жылдан бери иштетпей, ал жерден пайдасынан зыяны көп экен деп таластык туугандар иштетпей атканды
биздин урматтуу президентибиз барып эле ошону ишке киргиздирди. Өзү эле 3 жыл 4 жыл мурун айтып чыккан сөздөрүнө өзү карама каршы азыр жумуштарды кылып атат. Кен байлыктардын баардыгы Кыргызстан мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек деп. Бирок айткан сөзүнөн өзү кайтып кетти. 3-4 жыл мурун айткан сөздөрүнөн бүгүн карама каршы айтып атат. Эми көрө жатарбыз келечекте кандай эмне менен бүтөт бул кен байлыктарыбыз боюнча. Бирок Камбар Ата КЭСти эч качан өзбек туугандар менен бирдикти биз курбашыбыз керек. Кыргыз өзүнө Кыргыз мамлекети өзүнө кара ишениш керек. Өзбек туугандарга, же казак туугандарга, же орустарга ишенбей, өз күчүнө ишениш керек. Бүгүнкү күндө ал аны тез арада өзбек туугандарга өткөрүп бергенин кажети жок. Ошон үчүн туугандар кандай деп ойлойсуздар сиздер дагы? Бая кыргызда сөз бар, бала ыйлабаса эмчек каяктан деген. Ошон үчүн ар бирибиз айтып өз пикирибизди өзүбүздүн суубузга эртең ээ боло албай, өзбек туугандардан Өзбекстан мамлекетине көз каранды болгонду каалайсыздарбы сиздер? Бирок мен ал нерсени каалабаймын. Мен ошол үчүн өз ой пикиримди айтып чыгып атамын. Камбар Ата КЭС боюнча бул нерсени өзбек мамлекетине, мен өзбек мамлекетине жаман айткым келбейт. Биздин кошуна мамлекет, дос мамлекет, бирок Камбар Ата КЭС, бирок суу ал биздин өзүбүздүкү. Бул Кудайым берген бизге байлык. Кен байлыктарга ээ боло албасак жок дегенде сууга ээ бололу деп ошону айтып кетет элем туугандар. Ошон үчүн сиздер да өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди айтып кетиңиздер деп суранып кетет элем баардыгыңыздарга. Ол жерде кичине комментарийди да карап коеюн. Кыргыз мамлекети эч бир өлкө көз каранды болбош керек. Эми көз каранды болбош керек деп айтканыңыз туура, бирок бүгүнкү күндө 1,5 миллион биздин кыргыз жарандары чет өлкөлөргө жумуш издеп, жашоонун жакшылыгын издеп чыгып кеткен. Анын бири менмин. 20 жылдан ашык жашаймын Москва шаарында. Ойлоймун, Кудайым буйрса эми Кыргызстанга барып каларбыз, Кыргызстаныбызга чет мамлекетте, чет жакта жүрсөк да салымыбызды кошуп атабыз мамлекетибиз үчүн. Ошон үчүн ар бириңиздердин оюңуздар, ар бириңиздердин пикириңиздер мен үчүн маанилүү. Ушул суубузду Кудайым берген бизге ушул алтынга тең келбеген, эч кандай бриллиантка тең келбеген байлыктын эң бир чоңу суу деп билинет. Ошо суубузду сактап калалы туугандар. Суубузду сактап калалы. Ошол суубузду сактап калып, өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн өзүбүздүн мамлекетибиз 5 жылда курабызбы, 10 жылда курабызбы, өзүбүз куруп, өз күчүбүз менен куруп, сууга өзүбүз ээ болгонубуз жакшы. Эмнеге дегенде, эртеңки күнү Өзбекстан мамлекети Камбар Ата КЭСти Кыргызстан мамлекети менен бирдикте кура турган болсо, суунун мындайча орусча айтканда рычагы өзбек туугандарда болуп калат. Жаз мезгилинде биз сууга муктаж болуп турган маалыбызда бизге өзүбүздүн суубузга өзүбүз ээ болбой, биздин суунун бардыгы Өзбекстанга чыгып кетет туугандар.
Bunu баягы туура эле түшүнөсүздөр деп ойлономун. Ошон үчүн туугандар кайдыгер карабаңыздар. Өз күчүбүз менен курушубуз керек дейт. Өз күчүбүз менен курганыбыз жакшы туугандар. Өзбек туугандарыбыз кошуна мамлекет жөндөн жөн эле бизге эч кандай жардам бербейт. Бардыгыбыз билебиз, өзбек туугандар булар өзүнө бек, өзүнө тың калып келет. А биз кыргыздар кичине эле бир нерсе болсо бар жообузду бере турган эле даяр болуп турабыз. Ошол өзү эле көрсөтүп атат. Бүгүнкү күндө жашоо көрсөтүп атат. Ошого өзбек туугандарга Камбар-Ата ГЭСти бирликте курабыз. Тиги сох боюнча авто баягы жол, машина жолду ачып беребиз. Авиасообщенияны ачып беребиз деп ошол убадаларды берип 3 айдын ичинде ошол нерсени киргизебиз дегенде анан Мирзиёев мындайча айтканда эң чоң деңгээлде биздин урматтуу президентибизди тосуп алды. 1000 жылда чечилбеген маселени бир күндө чечти деп. 1000 жыл мурун Өзбекстан мамлекети жок болгон, өзбек өзү жок болгон. Өзбек калкы деп айтылган эмес 1000 жыл мурун. Ошол үчүн кайдыгер карабайлы туугандар, бардыгыңыздарга рахмат, ой пикирлериңиздерди айтып кетесиздер деген үмүттөмүн. Бардыгыңызга тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.